Lillahi Rabbil Alemin. As-salatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in amma ba'd. Eң биринчиден Алла Таалага мактоолор, пайгамбарыбызга саламдар, салаваттар болсун. Аллах Таалам мына ушул Касым ажекебиздин бара турган жерин Бейиштин бакчасына бир бакча кылсын. Аллах Таалам күнөөлөрүн кечирсин. Кудай Таалам ошол эсеп кысабын жеңил кылсын. Касым ажекени мынакей ушунча адам тааныйт экен, бүгүн келип отурабыз. Уламалар айтат, Кудай Таала бере турган жакшы неаматтардын бири кокустан жеңил болуп калган жеңил өлүм дейт да. Биз кече уктук, жумадан кийин ажеке ушу аманатын тапшырыптыр. Болуп ушу даватта жүрүп, Алланын жолунда жүрүп, таза даараттын үстүндө дайым дуа менен болуп диндин кызматында жүрүп, Аллага аманатын тапшырыш бул чоң неамат, урматтуу жамаат. Билебиз, ушул территорияда ынтымакта же шамалды сай ушул жерде ала турган болсок, динге эң катуу кызмат кылган десек, дамлаларды санасак, арасынан дагы бир 10 таны кошо турган болсок, ошолордун бирөөсү мына ушул Касым ажеке. Качан мечитке барсаң 5 убак намазда ушул мечитте болчу эле. Намаздан кийин эгерде жамаатка намазга бир 50 адам келсе же 10 адам келип намазды окугандан кийин, намаздан кийин отуруп ким зикир кылат экен, ким көбүрөөк дуа кылат экен, ким көбүрөөк Куран окуйт экен деп кээде күзөтө турган болсом, ушу Касым ажыга көзүм түшчү эле, башка баарыбыз ишти көздөп туруп чыгып кетчү элек да. Кудай Таалам өмүрү кыска экен эми. Анан эң дагы менде сүйүнгөн жерим, ажеке бизге динге өз эле кызмат кылып кетип, анан бизге эчтеке калтырбай кетип калды дегенден алыс болуш керек. Себеби ажеке бизге аябай сонун бир каарылар таштап кетти. Мунун баласы Мухаммед кары, билесиңер, Кудай Таала бул кишиге берген Куранды толук жаттаган, Куранга болгон үнү, Куранга болгон сыйы аябай тарбиялуу, илимдүү, билимдүү балдардын бири. Келечекте Кудай кааласа мен ойлойм, ушу элибизде, жерибизде ушул динге, Куранга кызмат кылган алымдардын бири болуп чыгат иншалла. Андан кийин урматтуу жамаат, дайым биз айтабыз, жаман адамдын өлүмү дагы бизге сабак болуш керек. Жакшы адамдын өлүмү дагы бизге сабак болуш керек. Өлүмгө, жаназага келген кезде биринчи ала турган нерсебиз бул сабак болуш керек. Касым ажеке оорубады. Касым ажеке касал эмес эле, ковид эмес эле, боору оорубады, жүрөгү оорубайт эле бул кишинин. Бул киши менден дагы күчтүү эле бул киши. Бирок ажал мына ушундай болот туугандар. Бүгүн соомун, мен дагы 10 жылдан кийин, 20 жылдан кийин өлөм деген ойдон алыс болуш керек. Алла Таала ажалды белгилеп коет, келсе алып кете берет экен, урматтуу жамаат. Мынакей эгерде карай турган болсок, бир күндө канча саат бар бир суткада? Урматтуу жамаат, бир суткада 24 саат бар. 24 саатка биз бүгүн, урматтуу жамаат, бардык нерсени батырып атабыз. 24 сааттын ичине той ашты батырып атабыз. Батып атат, кенен. 24 сааттын ичине биз, урматтуу жамаат, сапарды батырып атабыз, сапарга чыгып атабыз. Бул батып атат. 24 сааттын ичине кафелерде отуруш, бул батып атат. 24 сааттын ичинде эко менен отуруп алып ушак кылыш, бул батып атат. 24 сааттын ичинде келен уйкулар, булар батып атат да. Бардык нерсе баткан ушул 24 сааттын ичине бардыгын бириктирсең 1 саат сенден ала турган намаз батпай атат туугандар. 24 саатка бүт нерсе батып атат да. Болгон Аллахым өзү бизге парз кылып койгон, бардыгын бириктирсең сенден 1 саат ала турган намаз, 5 убак намаз батпай атат. Коркуш керек. Бүгүн 24 саатка бардыгын батырып туруп, 5 убак намазды батыра албаган адам өзүнөн суроо берсин. Бүгүн намазды бул убакытка батыра албадым да, Аллахым эртең мени бейишине батырабы деш керек. Кабырына мени батырабы деш керек, урматтуу жамаат. Намаз, ибадат, чынчылдык, жалган сүйлөбөштүк, туура мамиле, хасат деген нерсени жүрөктөн алып салыштык, түз жүрүш, мусулмандай, момундай жүрүш керек, урматтуу жамаат. Ölüm hak. Bugün barбыз, эртең жокпуз. Bugün жердин üstünde, эртең жердин астында. Bugün sen namaz okuysun, эртең сага намаз окуйт. Bugün sen götürösүн, эртең сени götürөт. Албетте götürөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир адам өлөт деди. Аны табутка коет. Азыр коебуз, азыр көтөрүп кетебиз, урматтуу жамаат. Көтөрүп кетип аткан кезде табуттун үстүндөгү дененин жаны, руху көтөрүп бараткандары тууганы болот экен, кошунасы болот экен, досу болот экен, жакыны болот экен. Баягыларга барат экен да, мени алып барбагыла кабырга дейт экен. Кабырга алып барбагылачы, сен мени жакшы көрөт элең го, мени алып барба кабырга. Эй бала, мени алып барбай дейт экен. Эмне үчүн, урматтуу жамаат? Неге? Аллага берген убактысы жок. Аллага берген ибадаты жок, Аллага кылган зикири жок, бирок бардыгын билген. Бардыгын моюндаган, дамлайса хоп деген, бирок кылбаган. Барган кезде мени эмне күтүп атат деп коркот экен. Бул пайгамбар алейхиссалату вассаламдын хадиси бул.
Бирок bir adam elet dedi. Аны табутка коет dedi. Аны көтөрөт, табутtu көтөрүп кабырга алып кетип аткан кезде табуттун үстүндөгү баягы жан көтөрүп бараткандарга айтат экен. Тез алып барчы, бакыт мени тез алып барчы. Балам кабырга мени тез алып барчы, кабырга шашылат экен. А туугандар, тирүү кезиңде сен анчалык башка нерсеге шашылбагандай кабырга шашылат экенсиң. Неге? Allah'ın akısını bergen, atasının akısını bergen, apasının akısını bergen, koşunanın akısını bergen, balanın akısını bergen, katının akısını bergen, aksakaldın akısını bergen, bardığın akısını berip koygan. Ala turgan nersesi kalgan bolgan, ala turgan nersesi kabırda kütüp atat. Şaşılış gerek. Nege? Nege tugandar? Peygamber aleyhissalatu vesselam kabırga girgen kezde salam verdi. Assalamu aleyküm ya helal kubur dedi. Ey kabırdagı jatkandar, Allah'ın salamı olsun silerge dedi. Dedi dağı arkasından ne dedi? İnşallah biz dağı silerge geliriz dedi. İnşallah men gelem kabırga dedi. Kim? Peygamber aleyhissalatu vesselam. İnşallah degen söz daim jakşı nersege aytılat. İnşallah balalı bolamın. İnşallah üylönömün. İnşallah gelin alam. İnşallah toy kılam. İnşallah umraga baram. İnşallah acılık kılam. İnşallah jakşı nersege aytılat da. Ne üçün Peygamber aleyhisselam jakşı nersege aytılgan inşallah'ını kabırga girgende men dağı gelem de otat. Kabırga barış jakşı nersebi? Ölüş jakşı nersebi? Candı beriş jakşı nersebi? Jakşı nerse eğer de sen Müslüman bolsun. Jakşı nerse. İnşallah biz de kabırga barabız mı tugandar? İnşallah barabız. Ana oşol kabırdın jırgaldın göröbüz mü? İnşallah göröbüz. Allah'ım bizge görsesin urmatlı cemaat. Ah, bul dünyanın rahatın göret Müslüman. Ölgöndeki kabırdın rahatın göret Müslüman. Müslüman bul dünyada jırgayt. Ölgöndeki kabırda jırgayt. Peygamber aleyhissalatu vesselam bul dünya Müslümandın dedi, türmesi dedi. Kançalık bay yaşasan, kançalık jırgap yaşasan, kançalık genençilikte yaşasan dağı sen kamaktasın bugün. Jırgalın kaçan, jırgal ölgöndөн keyin. Ha tuganlar, bul dünya biz üçün kamak. Dünyege baylanbaylı, dünyege karmalıp kalbaylı. Toylarga barıp atabız urmatlı cemaat. Köp jerge barsam, geçe köp jerge saatlarga barıp atabız da. Suroo bar mı desek aytat. Meşitke adamlar gelmey koydu deydi. Namaz okuganlar yok. Damla namaz yönünde aytıp koyunçu deydi. Kayerge barsan uşul tema. Çındığında bizdin meçitke 300 adam batat içine. Sırtın boş oturgan bolsang 1000 adam batat. Bирок жамаатка канча адам барат тугандар? Пешинге барсаң 3 адам. Асирге барсаң 5 адам. Шамга барсаң 10 адам, куптан 10 адам. Болду, багымдатка барганы бар, барбаганы жок тугандар. Мечитти эстен чыгарып койдук. Мечитти айылга мечит курганда центрге курат. Неге? Бардыгы көрсүн дейт. Биздин мечит центрде турат. Жыйырманчылыкы центрде турат. Кызылтунуку центрде турат. Ташкөмүрдүкү центрде. Каракөлдүкү центрде. Жалал Абадтыкы центрде. Неге? Бардыгы уксун дейт. Эгерде сасык мусуркана болсо чекеге курат. Неге? Бардыгынан алыс болсун дейт. Мечитти алдыбызга алып келип курса дагы 5 убак Аллаху акбар. Сен күчтүү дегенден дагы күчтүү Аллах бар деп чакырып атса дагы мечитке барган адам жок. Кел үшін мечитке кирип кетейли деген жок. Кафеге кирейли деген бар. Аны кылайлы, муну кылайлы чакырабыз да мечитке келген адам жок урматтуу жамаат. Келгиле мечитке барайлы. Мечитке барсаң акылың пасайып калбайт. Мечитке барсаң сенин байлыгың пасайып калбайт. Мечитке барсаң абыройуң түшүп калбайт. Мечитке барсаң таккан галстугуң үзүлүп калбайт. Мечитке барсаң только авторитет табасың. Абырой табасың. Алланын сыйын табасың. Тарбия табасың урматтуу жамаат. Бүгүн баласына мечитке бар деп айтпаган баладан эртең кабырда жатып дуа күтпөсүн атасы. Бүгүн Алладан корк балам деп баласына айтпаган ата эртең кабырга барган кезде баласынан Куран күтпөсүн. Сооп күтпөсүн. Баласына тарбия бербеген ата кабырында баласынан жакшылык күтпөсүн тугандарым. Неге? Пайгамбар алейхиссалату вассалам айтты. Садака жарыялары бар dedi. Köprü салсаң соо барат. Жетимди карасаң соо барат. Мечит салсаң соо барат. Бирок мечит сала албайбыз бүгүн эч кимибиз. Акчабыз жетпейт. Жол сала албайбыз. Арабызда миллиондор аз. Турабы? Бирок тугандар бала көрө алабызбы? Бала көрө алабызбы? Балабыз барбы? Кимдин баласы бар? Колун көтөрсүнчү. Баарыбыздын балабыз бар. Бирок ушул бала бизге дуа кыла турган тарбия ала алабыз да тугандар. Köprünün soğu barmasın sağa. Meçitin soğu barmasın. Kabırda jatasın, balanın soğu barsın. Baladan soğu barsın. Amin. Allah'ım ya Rabbel alemin. Uşul jerde aytkan sözlerde en birinci özüm üçün nasihat. Uşul jerde jalpı ukkan el üçün nasihat.
Allah'ım mına uşul jerde şunça jamaat menen bugün çoğulup atabız. Şunça kara köz bolgon musulmanдар menen arasında karılары var, жүрөгү тазалары var, ак сакаллы аталары var. Allah'ım uşulardын урматына сенден сурарыбыз. Ушул Касым ажекенин бара турган жерин бейиштин бакчасынан бир бакча кыл. Allah'ım günölөрүн кечир. Allah'ım arabızdan mına ушундай insanlardı көп kıl. Mına ушундай damlalarыбызды көп kıl. Mına ушундай damlalardı көбөйт, karılardı көбөйt. Туганым, Allah'ım ya Rab, Allah'ım imanımızı bekem kıl. Bul dinede sağa gana ibadat kılıp, sağa gana tayanıp, Allah'ım sağa gana caldırıp aldığına barış sözün bizge nasip kıl. Allahümme salli ve sallim ve barik ala nebiyyina Muhammed bi rahmetike ya erhamer rahim. Amin.